ошол президентибиздин сөзүн биринчилерден болуп мен өзүм ошолго маани берип, өткөн жумада Сокулук районуна, андан соң Ноокат, Алай райондорун кыдырып келдим. Ноокат районунда эл менен жолугушуулардан соң айтылуу Каракой жайлоосуна бардым, жаратылыш паркына барып, ошол жерде өлкөбүздөгү эң кооз, ажайып туристтик жайыбызды көрдүм. Кыргызда жакшы сөз бар, миң уккандан бир көргөн деп. Буга чейин Каракойдун кооздугун даңазалап айтып жүрүшчү, бирок көз менен көргөн таптакыр башка экен. Дүйнөдө жок арчалуу токойлор, андай арча дүйнөнүн бир да жеринде эндемика, табигый арча жиш жай жок экен. Өкүнүчтүүсү ошол Каракойго 25 чакырым жол экен. Жолдун абалы жакшы эмес экен. Өз көзүбүз менен көрдүк, мына Ноокаттык депутаттар менен бирге болдук. Ошол жолду биз тез арада заманбап шарттарын түзүп, асфальт төшөшүбүз керек экен. Бул боюнча тийиштүү мамлекеттик мекемелерге тапшырма бердим. Азыр 1 саат мурун биздин урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич менен жолугушуп сүйлөштүм, айттым. Өзүңүздөр билесиздер, Ноокат жолу канча жылдан бери бүтпөй жүргөн. Былтыр президенттин тапшырмасы менен Камчыбек Кыдыршаевичтин көзөмөлү менен Ноокат жолу бүткөн. Бүгүнкү күндө дагы 28 километр жол жасалып атат. Ошого улай Каракой жолун 25 чакырымын бүтүрүү боюнча Камчыбек Кыдыршаевич менен сүйлөштүм. Ошону өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып бүтүрүп берсеңиз деп. Камчыбек Кыдыршаевич жакынкы күндөрү Каракойго барам деди. Көрүп, ошол жолду бүтүрбөсөк, жалаң биздин коңшу өлкөлөрдөн 80% туристтер келет экен. Ошолорго биз бир аз ыңгайсыз болуп калат экенбиз да. Андыктан биз ошондой ажайып кооз жерибизге жолду тез арада бүтүрүшүбүздү максат кылайык деп эсептейм. Мен муну ошол ноокаттыктар үчүн, мына эфирден көрүп атат, ноокаттык депутаттар үчүн айтып коюш керек. Биз көрдүк, мына ишке кириштик. Буйруса Каракойго заңгыраган жакшынакай жолду салып беребиз.